Саясатчы Өмүрбек Бабанов бүгін 20 августта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде сурак берүүдө. Бул тууралуу ал кечээ Финполдон сурактан чыккандан кийин айткан. УКМК Өмүрбек Бабанов ага карата 2017 жылдын 28 сентябрында Ош шаарынын Амир Темур кичи районунда сүйлөгөн сөзү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында чакырылганын билдирген. Как все прошло? Түшүнбөдүм. Я дал подписку о неразглашении. Маселе бул болсо 10 адыр боюнча маселе болуп атат. Негизги ошол маселе жөнүндө сүйлөшүүлөр, ошол жөнүндө көрсөтүүлөр болуп атат. Как с вами обращались? Я хочу сказать, очень корректно и очень вежливо. Я за то, что как обращаются здесь в ГКНБ и как Финполиции, как ведется сам допрос в очень вежливой форме, я благодарен руководителям следственной группы и следователям благодарен. Он адырдагы сүйлөгөн сөзүңүздү чагымчылыкка жатат деп айта аласызбы? Он адыр боюнча эми мен өзүмдүн оюмду айттым. Мен дагы да айтып кетким келет. Он адыр боюнча мен баардык сүйлөгөн сөзүм элди бириктирүү жөнүндө гана сөз болгон. Башка эч кандай ой болгон эмес. Дагы эле күбө катары өтүп атасызбы? Азыр я прохожу как свидетель, как свидетель. Кандай түшүндүрсө болот бул жерде? Шектүү ким болот? Это согласно нового уголовного кодекса, оказывается, такие нормы есть. Бул Кыргызстанда. Что я могу сказать? Бул Кыргызстан. Кыргызстан келдим. Эми болсо бардык жанагы ачылган иштердин, уголовный иштер ачылгандардын баарына мен мыйзамдуу түрдө жооп берип, мен ишенем, мыйзамдуу түрдө баардык иштер жабылат деп ойлойм, Кудай буйрса. Менин күнөөм жок. Кайра чакыруу болдубу? Пятница 5-күнү саат 3-тө. Анда кайсы күбө боюнча чакыртылат? Анда келгенде айтабыз деди, келгенде көрөбүз кандай болот. Экинчи токтотуп турган жанагы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген иш азыр Жок, ошол неме боюнча да, ошол жана 10 адыр боюнча эле болуп атат да. Ошол 10 адырдын негизинде эми бийликке күч менен басып алуу нерсе дегенде арды бир кадамдар болуш керек, чакырыктар болуш керек. Ада эч кадамдар, эч чакырыктар жок да. Өзүңөр толугу менен көрсөңөр болот. Ал интернетте баардыгы жазылып туруп, толугу менен видеону көрүп туруп, өзүңөр да мына урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттардын өкүлдөрү, өзүңөр да вывод чыгарсаңар болот ошол жерде. Элдин баары түшүнүп турбайбы? Сурактан чыкканча келген маңызды айып аянтчасын алып кетти, бул боюнча сиз эмне дейсиз? Түшүнбөдүм. Сынаңызды алып кетишти. За тонировку. А у меня же нет, у меня же разрешение, законное разрешение. Эмнеге алып кетишти? А мен билбейт экенмин, мен силерден угуп атпайм да. Келдиби? А машина тияктабы? Ну анда барып көрөбүз да азыр эмне болгонун, сурайбыз да азыр барып. Эми аны журналисттерге рахмат деш керек да анда. Аны журналисттер силер жазып чыктыңар. Сизде Соромбай Жээнбеков менен сүйлөшүүлөр болду келгенден кийин. Жок, эч ким менен сүйлөшүүлөр, эч ким менен сүйлөшүүлөр болгон жок. Эч ким менен сүйлөшүү бул болгон. жакта эле болосузбу, эч жака чыкпайсызбы? Мен эми эртең Финполицияга чакырып атса, жума күнү бул жака УКМКга чакырып атса, мен каяка чыкмай элем, ошол жерде эле. Эртең Финполицияга чакырып атат, саат 3-кө. Чет элге чыкпай туруп андай чектөөлөр Жок, андай чектөөлөр жок. Андай чектөөлөр жок. Кечээ күнү айттыңыз, мен бардык нерсеге даярмын деп. Демек, алдыдагы чакыруулардын баарына даярсыз анда. Да, мен ошонун негизинде айтылган сөз, мен бардык неме ошо суроолорго жооп бергенге даярмын. Баарына жооп бергенге даярмын. Мен эч нерседен качып аткан жок. Эч качан качкан эмесмин. Сиз айтып атпайсызбы, мен саясаттан толугу менен кетип, экономикалык жактан өлкөгө салым коштурганга аракет кылам депчи. Кандай негизде салым? Эми мындай да, азыр мен 5 саат сурактан чыктым. Эми азыр бул чоң сөз. Бул жөнүндө Кудай буйрса мына иштер бүтсүн, анан мен ачык айкын баарын айтып берем. Кудай буйрса бул иштер бүтсүн. Азыр мен толук кандуу көңүлүм бар да ошол козголгон иштер боюнча неметип атам. Себеп дегенде анын убакыты узак убакыт өтүп кетти. Мен баарын эсиме эстешим керек, кагаздарды көтөрүшүм керек. Бунун баары ой жүгүрүш керек да. Анан кийин мында уголовный иштер козголгондо экономика жөнүндө ким ойлойт? Эч ким ойлобойт да. Мен ойлойм ошончо тезирээк бул бүтсө да жакшы болмок да. Мен жана дагы бир суроону жооп ала албай калдым. Алмазбек Атамбаев буга чейин Апрель телеканалына берген маегинде Соромбай Жээнбеков менен сизге ошо 10 адырдагы сөзүңүз боюнча козголгон иш боюнча сүйлөшкөн, ошол эле Абдий Сегизбаев менен сүйлөшүү болгон деп айтты да. Сиз ушул сүйлөшүүлөрдөн кабарыңыз бар беле? Түз эле буга чейин. Менде андай кабарым жок. Менде андай кабар жок. Менде андай кабар жок.
уруксат берили анда, рахмат. Демек сиз Кыргызстанга келгенче чейин Атамбаев менен байланышкан жоксуз. Кечеги окуялардан эч кандай сиздин маалыматыңыз жок болгон. Мен Атамбаев менен акыркы жолу байланышканым бул 2017 жылы июль айында болгон. Шайлоодун алдына 1 ай калганда болгон. Адам башка менен эч качан байланышкан эмес. Эмне үчүн апрелде эле келбедиңиз анда? Кечеги Атамбаевдин окуясында келип калганыңыз кандай дал келүү? Кандай болуп? Ага чейин эле келсеңиз боло беле апрелде сөз бергенде? Мен болсо апрелде келбеген себебим боюнча толук кандуу жооп бердим. Мен үчүн мынакей колдоочуларым, мени колдогон тилектештерим, мени колдогон шайлоочуларым баардыгы мынакей мени колдогондон кийин мен да менин өзүмдүн колдоочуларым ойлошум керек аларды. Мен аларды курал жарак катары колдонбошум керек. Апрелде ошондой коркунучтар болгон. Мен айтпадымбы жана башка күчтөр провокация кылайын деген. Провокация кылып туруп анан кийин ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен айттым, жок, менин атыма да, менин өзүм немеме кандай сөздөр айтылбасын, бирок мени колдогон элдериме мен мындайча жабынып алып, аларды колдогонго мен дайын эмесмин. Мен үчүн өлкөдөгү тынчтык, биримдик бул эң чоң кымбат нерсе. Рахмат. Намерена ли партия Республики участвовать в выборах в парламент И 2020 года? будете ли вы баллотироваться в парламент? Урматтуу Супер KG порталынын көрүүчүлөрү, 5 саатка чукул УКМКда суракта болгон Өмүрбек Бабанов азыр гана чыгып, унаасына отуруп кетти. Ал эртең Финполго кайра суракка барарын жана УКМКга жума күнү келерин билдирди.